Мугалимдердин кесиптик майрамына карата Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада мугалим илимий педагогикалык журналы республикадагы алдыңкы мугалимдерге мугалим төш белгиси менен ардак грамоталарды тапшырды. Журнал 2014-жылдын март айынан баштап түстүү, сапаттуу, жылма кагазда даярдалат. Ал жерлердеги мугалимдерге методикалык жактан көмөк көрсөтүү, ошондой эле мектептерге алдыңкы иш тажрыйбаларды, билим берүүдөгү жаңычыл идеяларды жайылтууну көздөйт. Жалпы агартуу журтун педагогикалык, илимий жана практикалык жаңылыктар менен тааныштырып туруу максаты коюлган. Мындан сырткары коомдогу билим берүү чөйрөсүндө эмгеги сиңген улуу инсандарыбыздын калтырган эмгектерин, өмүр жолун, ошондой эле педагогдор династиясы тууралуу кеңири маалыматтар берилип турат. Өлкө эгемендигинин 30 жылдыгына жана мугалимдер күнүнө карата 7 дуандан келген 40тан ашык эмгеги сиңген мугалимдерге салтанаттуу түрдө сыйлыктар ыйгарылды. Бул эми мектепте иштеген карапайым мугалимдердин эмгегин баалоо, мугалим деген бул кесиптердин төрөсү, мугалим кесиптердин төбөсү дегендей эң негизгиси биз келечекти түптөйбүз десек, анда ошол келечекти калыптандыра турган педагогдорду, мугалимдерди, тарбиячылардын эмгегин баалашыбыз керек да. Эми эмгекти баалоо сөзсүз эле түрдө айлык маянаны көбөйтүү жатпайт. Ошондуктан биз аларга моралдык колдоо көрсөтүү, алардын эмгегин баалоо, жок дегенде ушул майрам күндөрү көңүлдөрүн көтөрүп, ошол ишке болгон эргүүсүн арттыруу максатында дагы, андан ары дагы бир жакшы иштерге шыктандыруу максатында дагы ушундай иш чараларды өткөрүп келебиз.